Садыр Жапаров, Камчек Ташиев, мындай силердин бир дөдөйлүгүңөр же келес оолуңар бизге өтпөйт. Тупой көк мээлер, вакансиялар баягы эле протокол да. Мен ошол ачыгын айтканда ошол кагазга көтүм арчыбайт болчумун. Ошол кагаз айтылып, уже болбой калды ал кагазчы. Арчыганга да невозможно болуп калды да. Ошон үчүн Садыр менен баягы камчынын баягысы болуп калды, алчы тряпкасы болуп калды мындайча айткандачы. Кереги убагында кое салат, керек эмес убагында ала салат. Ошентип атып, аны булгап бүттү ал протоколдучу. Ассаламу алейкум, урматтуу экендештер. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз журтчулугу. Түнкү саат болобу, таңкы саат болобу, бизге азыр айырмасы деле жок болуп калды. Биз кыргыздарга, себеби кыргыз бийлиги, кыргыз журтчулугунда тынччылык жок. Кыргыз элибизде, мекенибизде тынччылык жок. Ар бир 2 күнүн биринде Кыргызстандын бир чоң трагедиялуу бир баягысы жетип калган экен. Ошол боюнча өтө бир чоң коопсуз баягы айланып бараткандыгы үчүн ар бирибиздин азыр көзүбүзгө да уйку келбей калды. Ошон үчүн мен азыр ушул көзүнө уйку келбей жаткан, жүрөктөрү туйлап каны айланбай аткан бардык журтташтарым үчүн мен ушул эфирди мындай кылып суранат элем, бөлүшүп мындай кылып койсоңуздар. Аны өзүңүздөрдүн оюңуздар болсо комментарийге калтырыңыздар. Мен бул түз эфирге чыгып атканын себеби биздин кыргыз бийлигине дагы кайрылабыз. Ушул убакка чейин кайрылып келгенбиз. 2 ай эле убакыт бериле, мен баарын жанчып жайгаштырып берем деген кыргыз бийлигине кайрылайын деп чечтим өзүмчү. Дагы буга чейин да кандай иш чаралар болбосун, эмнелер болбосун кайрылып келгенбиз. Себеби иш чараларды нормальный адам окшоп бүтүрө албай атат. Президентке окшоп эмес, же бир башкага окшоп эмес, адамга окшоп, адам катары бир иш чараны толугу менен жакшынакай кылып бүтүрүп келе албай атат. Бул президент дагы, УКМКнын төрагасы Камчек Ташиев дагы. Мен урматтуу же Камчек Кыдыршаев же Садыр Нуркожоевич дебейм. Же урматтуу да дебейм. Мага урматтуу эмессиңер. Мен силерди урматтап, сыйлап, шайлап алгам. Себеби силер урматтоого, сыйлаганга татыктуу эмессиңер. Өзүңөр зексиңер мындайча айткандачы. Анан зектерди ким урматтап шайлайт, сыйлайт? Ошон үчүн айтат элем, ачыгы Садыр Жапаров и Камчек Ташиев кысчы убакыт келди, кыскыла ачыгын эле айткандачы. Кыса турган жериңерди ысыгына кысып калла. Ато эртең кеч болуп өзүңөр өкүнүп каласыңар. Каяктан чыккан болсоңор ошол жакка кирип кетесиңер, айтып коеюн. Мени УКМК же башка менен коркута албайсыңар. Ачык элечи. Ошо ысыгына убагы менен кысып калла. Алып барып камап койгула мени. Башка кылла. Аты бериле, башка кылла. Силердин колуңардан только ушундай жаман иштер келет. Эч бир кыргыз элине бир нормальный жакшылык иш жасай элексиңер экөөң. Экөөң тең, ачыгын айткандачы. Базар аралап өзүңөрдү пиарт эткенден башка эмне иш кыла алдыңар? Же бир жерге барып элди аралап жүргөндөн башка нормаль бир иш кыла алдыңарбы? Баткенге барып ошентип аралабайсыңарбы? Баткендин элдин арасына барып аралап жүргүлөчү, 36 жаран өлдү. Ошолор боюнча ким не деп жооп берет? Экөөң жооп беришиң керек. Мойнуңарга алган экөөңсүңөр. Мен жооп берем, мен мойнума алам деп бирөөң айткан болсоң, мен антип берем, мен минтип берем деп дагы бирөөң айтып, өтө мындай кылгансыңар. Силерчи. Ошон үчүн айтайын, Садыр Жапаров, Камчек Ташиев, мындай силердин бир дөдөйлүгүңөр же келес оолуңар бизге өтпөйт, айтып коеюн. Иштейсиңерби, мыйзамдуу иштегиле, жашайсыңарбы, мыйзамдуу, ыймандуу жашагыла, ачыгы айткандачы. Жүрөгүңөрдө ыйман болсун, ишиңерде мыйзам болсун. Болбойбу, кеткиле, ачыгы элечи. Кыргызстан силерге жалко, ачыгын айткандачы. Бийлик эмес, Кыргызстан мамлекетинде жашаган силерге уже мындай болбойт да, ачыгычы. Баарыңардан ошо эфирде олтурган журтташтар, мекендештер бөлүшүп, ушул баягы боюнча мындай кылып коюңуздар. Оюңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Мен азыр ушул нерсени айткым келип атат. Бүгүн
Жогорку кеңеште комитетте каралып, комиссияга өткөрүлүп берди. Дахан Ким Самбаевич Мадумаровдун протокол боюнча да, баягы эле протокол да. Мен ошол ачыгын айтканда ошол кагазга көтүм арчыбайт болчумун. Ошол кагаз айтылып, уже болбой калды ал кагазчы. Арчыганга да невозможно болуп калды да. Ошон үчүн Садыр менен баягы камчынын баягысы болуп калды алчы, тряпкасы болуп калды мындайча айткандачы. Кереги убагында кое салат, керек эмес убагында ала салат. Ошентип атып, аны булгап бүттү ал протоколдучу. Ошо ысыгына токтоттула. Адахан Мадумаровду куугунтуктап, анын колдоочуларын, партиясынын мүчөлөрүн кылганыңар менен силер эч айыр таппайсыңар. Өзүңөргө кыйын болуп калат. Ачыгын айткандачы, өзүңөргө эле кыйын. Ысыгында токтотуп, жакшынакай болуп, эл менен кеңешип, кылбасаңар, силерге өзүңөр эч эмне кылып калат. Шайрукта дейт. Замира Сыдыкова. Чичип коюп сен тазалап жүрдүң беле? Мен чичип койгонда. Сен көтүңү жытта уктай бер, макулбу? Мындайча айтканда, силерге ошондой сөз тең экен. Садырчыларга, ташчыларгачы. Уктанары, көтүң жытта уктай бер. Ачык мен эфирден айтам, мен бирөөнүн коркуп же бирөөнүн үркпөймүн. Не кылсаңар колуңардан не келсе кылып алла. Силердин колуңардан только ошондой эле келет экен. Бир жакшылык келбейт экен, ачык айтып коеюн. Любойңарга комментарийиңе да ушул жерден жооп берем. Ташиевди да ушул эфирге чыгарып койгула болсо, колунан келсе. Кыскасы бул эки дөдөй Кыргызстандын баягы мен деген атуулдарын, мен деген инсандарын өтө мындай кылып жок кылам деген бир кыска арам ою бар экен да. Ошол боюнча мен чыгып атам. Кечеге биздин активист жигит, Бүтүн Кыргызстан партиясынын активист жигити Мирлан Ураимов боюнча да мен өз оюму билгизип, эмне кылышым керек болчу, мен 2 күндөн бери кичине Facebook'ta блокировкага атып коюп, эми чыгып атам да. Ошон үчүн айтайын, Мирлан Ураимов эртеңки күндө дагы бирөөлөрдү, биздин активист жигиттерди, активисттерди ушинтип куугунтуктап, камайбыз, ары бери кылабыз деп список түзүп алыпсыңар. Тилин жулабыз депчи. Эч качан акыйкаттын тили жулунбаган. Бирөөнү жуласыңар, бешөөнү жуласыңар, бирок артында канчалаган эл бар. Мындай активист жигиттердинчи, ошон үчүн азыр бирөөнүн тилин жулбай туруп, ысыгына токтотсоңор, өзүңөргө жакшы бир бая түскөн болосуңар. Анан жок, бизге боло берет, биз дөдөйбүз, өзүбүздүн билгенибизче жашайбыз, 2 күн болсо да десеңер, 2 күн 3 күн жашайсыңар, 4-күн күндө эч ким эмес болуп каласыңар. Өзүңөр каяктан чыккан болсоңор ошол жакка кирип кетесиңер. Урматтуу мекендештер, кайдыгер карабаңыздар. Ар бирибиз мекен үчүн, ар бирибиз эл жер үчүн күйүшүбүз керек. Биздин мекенибиз, эл жерибиз сатылып кетип атат. Неге Мирлан Ураимовду камады? Мунун түшүнүгү мондай да. Жаз келип атат. Эртең жазда могул Кемпироватты сатып берген камчыбек Ташиевчи, Садыр экөө. Ошону Өзбекстан уже жазгамал сатып алган жерлерин алыш керек болуп атат. Ал Мирлан бар болсо, аны козгоп, дагы элди көтөрүп, алдырбай коет, бердирбей коет Өзбекстанга. Ошого Мирланды камады. Эртең Баткендеги Ворухту Тажикстанга мына жаз келди. Уже аттарын коюп, Ворухка башкача аттарды илип, знактарды коюп, айлыбыз деп туруп жазып чыгышты тажиктерчи. Ошого Мадумаровду парламенттен жок кылып атат мунучу. Парламенттен жок кылыш үчүн, Ворухту сатыш үчүн Мадумаров парламенттен жок кылып атат. Ошон үчүн каршылаштарын бүт өздөрүнөн алыстатып атат да, мындайча айткандачы. Ошо Ташиев менен Садыр Жапаровдун бул кыска ою эч жакка жетпейт, барбайт. Баарыбыз биргеликте колдоп мындай кылалы. Ачыгын айткандачы, баарыбыз колдоп бул мекенибизди, жерибизди сактап калыш бул ар бир атуулдун милдети. Мекенибизди, жерибизди сактап калышыбыз керек бизчи. Ворух тажиктики эмес, Кемпироват Өзбекстандыкы эмес, же Ташиевдики, же Садырдыкы эмес, экөөнүн атасынан калган бир менчик эмес. Ошон үчүн биз бул жерлерибизди сактап калыш үчүн баарыбыз биргеликте аракет кылып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир түйүмгө түйүлүп туруп аракет кылалы. Келиңиздер, кайдыгер карабайлы. Мына Мирлан Ураимовду да бүгүн соту болуп 2 айга деп камаган болушуптур. Көрөбүз кайсыл убакка чейин кандай болот, аны өзүбүз
Allah Taala birinciden Allah Taala buların жүрөгүнө ыйман берсин. Экинчиден билбейм буларгачы. Эл деле мындай карап турбайбыз бизчи. Эл деле карап турбайбыз. Жөн эле таштап койбойбуз ал жергечи. Буларга жем кылып. Ошон үчүн айтат элем, ар бирибиз жөн эле баягы көз караштан же көңүлүбүздөн эмес, жүрөктөн ыйлап, жүрөктөн кандай болсун, мекенибиз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн. Мына бүгүн айтып атат комиссияда Мадымаровдун ишин карап прокуратурага өткүзүп беришибиз керек. Прокуратуранан сотко өткүзсө анан камаш керек экен. Буларчы кайсыл баягы далилге таянып, кайсыл иш-чаранын үстүндөгү баягы протоколго таянып, ал протокол эч нерсеге өтпөй калдыбы? Тажиктер дагы биз ал протокол боюнча эмес. Биз кечеги 2021-жылкы протокол боюнча айтып атабыз деп, 1-майдагы протокол боюнча не кылып атабыз деп айтып чыгышты өзүчү. Айтып чыкса да бул эки дөдөй, анын артында ного окшогон Азатов дейт, дагы жанагы Замира Сыдыкова дегенге окшогон бир тупой көкмейлер, докансалар баягы кылып алып, ээрчип алып, ошолорду каяка баратат, Кыргызстанды каяка алып барышат билбейм, ачыгычы. Азатов жок, кечиресиз. Азатов кечирип коесуз. Түшүнбөй калыптым менчи бул жердечи. Шкак уюкта десеңиз, сиз ага жооп берип аткан экенсиз. Кечирип коесуз, Азатов. Бул жерде мен жаңылышып калыпмын. Мага жазып аткан окшойт депчи. Мен ошол доканса тупой баягыларга айтат элем. Маңкурттаргачы кыз жериңердечи. Мадымаровду силер каматып эле, ушундай эле мекенди силер ээлип жашап кала албайсыңар, чардап жатыпчы. Мекен мыйзамдуу, жүрөгүндө ыйманы бар, билими бар адамдардыкы. Силерге окшогон көкмейлер түрмөгө кантип чыккан болсоңор түрмөдөн кайра ошол жакка киресиңер. Бул жашоо бумеранг. Айланып келип эле кайра ошол жашооңорго барасыңар. Силер себеби ошол жак үчүн төрөлүп, ошол жак үчүн жаралган адамдарсыңар. Ошон үчүн бардыгыңар угуп койгула, эч качан бул тупойлугуңар менен, докансалыгыңар менен көпкө бара албайсыңар. Анан Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, бул кылганыңар туура эмес силердин, айтып коеюн. Эл менен ойношпогула, эл сел болот. Эл бир агып келе турган болсо силердин өзүңөрдү эмес үйүңөрдү кошо өрттөп күйгүзүп ийебиз. Ушунча президенттердин башынан өткөн нерселерине силерге сабак болбой атабы? Ачыгын айтканда, силерден күчтүү, билимдүү, илимдүү, мен деген президенттерди дагы эл нелер кылып салды? Ошолор силерге сабак болбодубу? А силер экөөңчү билим биякта эле турсун. Вообще эч нерсени түшүнбөйт экенсиңер, ачыгын айтканда. Нормально өзүңөр нормально окууду бүтпөгөн адамсыңар. Билим каякта, илим каякта, аны силер түшүнбөйсүңөр такырчы. Ошон үчүн айтайын, токтоткула мындай бир докансалык тупойлук сезимиңердичи. Токтоткула ысыгында. Биз эртең эл көтөрүлүп кете турган болсочу, өтө жаман болот. Өзүңөргө да күч келип калат, ачыгын айткандачы. Ысыгында токтотуп, ысыгында мындай жакшы элден кечирим сурап турупчу. Мирлан Нураймовду тынч койгула, чыгарып, Адахан Кимсаңайчты да тынч койгула вообще. Бүтүн Кыргызстан партиясы эмес, негизи эле азаттыкты сүйгөн акыйкатты айткан адамдар тынч койгула вообще. Кыргыз элин, карапайым калкты антип эзгилей берген токтоткула. Ушундай эле кыйын экенсиңер. Аскар Акаевди актап жөнөтө бербестен ошого окшогон жепчичарларды, жемкорлорду кармаш керек болчу. Кыргызстанды сазга батырып, Кыргызстанды ушул акыбалга келтирген ошондой чумолорду кармаш керек болчу. Каякта карапайым элдин арасынан чыккан, мекени сүйгөн эр-жигит азаматтарды кармап алып, барып бир террористти кармагандай болуп, үйүнө тополоң кылып кирип, маскалар менен ата-эне бир туугандарын, аялдарын коркутпастанчы. Ал эмне силерге террористпи? Силер өзүңөрдөй ойлой бербегиле. Өзүңөр кандай ак үйдү аттагандай кылып, ал ак үйдүн решеткасын аттап кирбеди алчы. Ал өзүнүн жолу менен жүрөт. Мындайча айтканда ал эч кимге эч бир зыяны да жок. Мекенни коргозо, мекенни коргоп калды. Эл жерди силерге ошон террорист, баскынчы, саткындарданчы. Силер өзүңөрдүн жериңерди, элиңерди саткан адамсыңар. Дагы бир айтпай турган сөз эле айтайын. Арстан Алай деле айтты го. Садыр Жапаров, сен эч бир Кыргызстанга жакшылык алып келбейсиң. Сенин келгенден бери погода дагы өз убагында кар жаабай, өз убагында суу жок. Ар бир нерсени карап көргүлө. Силер келгенден бери бийликке, Кыргыз бийлигине келгенден бери бир жакшы бир жакшылык нерсе боло элек.
кымбатчылык, ачарчылык, эл азапта, тозокто карапайым эл. Баягы эле өзүңөр анан бир 200-га жетпеген бир дакансаңар, ау деп эле кыйкырганыңар эле болбосо, калганы бүт карапайым элдин бардыгы ачкачылык, кыйынчылык менен жашап атат. Азырчы жакшы ушу мигранттарга биздин кыргыз элине ушул баягы бар экен, Россия бар экен, башка жактарга иштегенибиз болсо Кыргызстанда давно жок болуп кетет элек, тем более силердин заманыңардачы. Ошон үчүн мен силерге ошо ата-эне же бир туугандарыңарга же башкаңарга азылбайм. Мен өзүңөргө айтам, ишти кыла албай атасыңар экөөңүччү. Ачыгы ишти кыла албай атасыңар. Президенттик эмес, УКМКнын төрагалыгы эмес, районго да аким боло албайсыңар экөөңүччү мындай жүрүшүңөрдөчү. Токтоткула ысыгыначы. Мен айтат элем, мен президент болмокту башка болуп ушунчалык эле куштар болсоңор. Элге, карапайым элге, элдин арасынан чыккан, эл сыйлаган, эл урматтаган, элдик лидерлерге тийгенди токтоткула, тийишкенди токтоткула. Азыр ысыгыначы. Мадумаровга да кол тийгизбейбиз бизчи. Эгер Мадумаровдун бир чекесине бир мындай кыла турган болсоңор, эл аяп олтурбайбыз ачыгычы. Тынч койгула. Кандай кылып ким кайсыл жолдо иштеп бараткан болсо өз жолу менен бара берсин. Силер вообще аларга тийишкенге акыңар да жок. Андай инсандаргачы, ал инсандар кайсыл жол менен барышты өздөрү билет. Токтоткула ысыгыначы. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев. Силер бирөөң УКМКны басып алып, бирөөң президенттикти басып алсаңар эле эмне Кыргызстан силердики боло бербейт. Ошол олтурган жерине төртбуштуктун ичи силердики болушу мүмкүн. Мыйзамды силер антип одоно бузуп, элди, карапайым элди кыйнап, азапка салып, бүт карапайым эл үчүн гана иштеп атат. Баяңар, мыйзамыңар, силердин мыйзамдарыңарчы. Өзүңөргө келгенде, өзүңөргө окшогон чиновник, жепчичар, баяларга келгенде эч иштебей атат азырчы. Ошолорду камагыла. Камай турган адамдарды камабайсыңарбы? Мына угуп атам мен, азыр ошол ысык көлдөн эле балдар айтышып атат. Эч биздин карапайым эл баягы иштеп жүргөн кумтөрдө иштеп жүргөн балдар иштебей калдык деп атат кумтөрдөчү. Неге десем, Камчы Көлбаевдин балдары келип охранага туруп алган дейт. Камчы Көлбаевдин адамдары бүт келип ээлеп алган дейт. Бияка болсо Кадам жайдагы баягы көмүр кенге болсо Буркановдун адамдары толуп алыптыр. Бүт эле Садыр Жапаровдун адамдары бардык жакка ошол кечеге келген бийликтин бүт бутактары барып алыпсыңар ачыгычы. Кайныңер барып, кайненеңер барып, кайнатаңар барып, бардыгын кое берипсиңер. Кайерге болбосунчу, кайерде жакшыраак акча түшкөн жерге бүт өзүңөрдүн тага журтуңарга чейин коюп алыпсыңар. Бул үй бүлөлүк башкаруу болуп калды. Үй бүлөлүк дагы эмес, кайын журттуу, бардыгы тага журттуу башкаруу болуп калды. Бул Кыргызга туура келбеген нерсе. Ушул вакытка чейин көрүп келгенсиңер, Акаевдин убагында, башканын убагында. Анан кантип анан ушул нерсени силер сабак болбодубу дагы. Кыскасы, мен силерге сүйлөй берген менен силер уксаңар, уктуңар. Мекендештер, урматтуулар, бөлүшүп коюңуздар менин ушул түз эфирми, бөлүшүп, оюңуздар болсо жазыңыздар. Мен ар дайым жооп бергенге даярмын. Эгер мен ушул түз эфирде айтып аткан сөздөрүм туура эмес болсо, аны дагы жок, сен туура эмес айтып атасың. Садыр Жапаров мондай болуп иштеп атат. Ташиев мондай болуп элди багып койду. 800 сом эмес, 1000 сом болду. Хотя бы мына ушундай деп айтыңыздар. Май 100 сомдон алып атабыз деп айтыңыздарчы. 1 литр май Кыргызстанда 160 сомдон 200 сомго чейин экен, тазараак жакшы майың 200 экен. 160 сомдон не фильтрированный дейби, запахы бар майлар ошондой болуп атыптыр. Сахарды айтып байлаган, бүт нерсе кымбатчылык, продукталар, өзүбүздөн эле чыгып аткан продукталар да өзүбүздө кымбат. Сатып алып жеген адамгачы ошондой нерселерди токтотуш керек. Кымбатчылык, башка бүт эл кыйналып бүттү. Эл бир толкуса жаман толкуйт эмичи. Ошого ысыгына мындай нерселерди токтоткула. Бийлик башында турган кимиң болосуң? Садыр Жапаров болосуңбу, Акылбек Жапаров болосуңарбы, Камчыбек Ташиев болосуңарбы? Бул бийликке кимдер гана келип кетпеген? Ачыгын айтканда, силерден да илимдүү, билимдүү профессорлор келип иштеп, ошону да эл өзүнүн ордуна коюп койгон ошол профессорлорду дагычы. Ошого силер кой мындай эле инсансыңар, ачыгын айткандачы. Ошого убагында токтотуп, азыркы күндө өзүңөр жасап аткан карапайым калктын ичинен чыккан, элдин сыймыгына, элдин сүймөнчүлүгүнө арзыган лидер Мадумаров Адахан Кимсомовичке кол тийишкенди токтоткула. Прокуратураңарга айтасыңарбы, башкаңарга айтасыңар, токтоткула, ысыгына. Эртең кеч болуп калды экен, токтоткула. И Мирлан Нурайымовго да боштондук. Мирлан Нурайымовду чыгаргыла. Антип жаш эмит өсүп келаткан жаш лидерлерди антип сындырып не кыла албайсыңар.
Ал инсан силерге караганда экесе экен үчүн күйгөн инсан Мирлан Нураев дегенчи. Ошол кемпиробатты силерден сактап калган, силер Өзбекстанга сатып аткан жерден сактап калган бала ошол болот, Мирлан Нураев болот. А силер ошончолук кыла алдыңарбы? Бияктан Алаупкадан Орто Токой суу сактагычын, бияктан кемпиробатты, бияктан Ворукту бүт жагын эле сатып бүттүңөр. Жер саткан Мадымаров деп силер гәңкелес бир 5-6 күчүңөр жүрүп жүрөт интернет соцтармактардачы. Анты жүргөнгө акыңар да жок, үрдүргөнгө да акыңар жок. Ошо токтотуп ысыгын элечи. Не кылбагыла. Уят болосуңар өзүңөрчү. Уят дагы кеп эмес. Жаман шерменде болуп каласыңар. Ошол урматтуу мекендештер, кечирип коесуздар, эгер эмоцияга алдырып, мен ашыкча сүйлөп, сиздердин нервиңиздерди эмне кылып болсо, мен мекендештерден кечирим сурайм. Карапайым калктан, акыйкатты сүйгөн инсандардан суранып да кетет элем. Келиңиздер, кайдыгер карабайлы, баарыбыз бир жеңнен кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, бир түйүнгө түйүлүп, ушул мыкаачы жемкорлордон өз инсандарыбызды, бул атуулдарыбызды сактап калалы. Мондай жол менен булар көпкө барбайт, ачыгын айткандачы. Монтип камап, мен деген элдин көйгөйүн айтып, элдин жүгүн көтөрүп келаткан инсандарды камап булар эч жакка бара албайт. Булар Мадымаровду камап эч качан оң жолго түштүк деп ойлонбосун да. Түшөбүз деп да ойлонбосун ачыгычы. Эч качан эч жакка бара албайт бул жол мененчи. Мадымаровду да кол тийгизгенин токтотуш керек. Мирлан Нураевди да чыгарып койсун. Ачыгын айткандачы. Ошону баарыбыз талап кылалы, туугандар. Талап кылып, биз эртеңки күндө келиңиздер. Эгер кимдер ушу Кыргызстанда болсо, келиңиздер, ошол жерге адреске келип, биргеликте биз өзүбүздүн жакшы атуулдарыбызды, кыргыз жерин сатылып кетип атканда короп калган мен деген инсан ошол Мирлан Нураев болот. Ошолорду коргоп, ошол инсандарды коргоп калалы. Мен деген канча көйгөйлөрдү чечип, кыргыз калкынын жүгүн көтөрүп келаткан Мадымаровду бүгүн камайбыз деп, каматышыбыз керек деп бир баягы көтөрүшүптүр. Протокол боюнча дейт. Ал протокол эч нерсеге жарабайт. Ошол протокол дагы деле бетине байлап алышкан, мондай кылыпчы. Табактай беттери бар, ошол бетине ээлетип, ошону байлап алышыптыр. Ошолор эч нерсеге жарабайт. Дагы ошону көтөрүп жүрөт да, азырчы. Көтөргөнгө деле жарабаган, тешилип бүткөн. Ошол менен каяка барышат булар, билбейм. Дагы деле ошону деп тимеле кечегилерде прокуратура чакырып аткан. Эми сотко ашырыш үчүн бүгүн жогорку кеңештин комиссияга каратып, комиссиянан өткөзүп берилет деп атат. Эми комиссия кимиси кандай карайт, бүт эле азыр пактакор депутаттар болуп калган. Ал депутаттар бүгүн комиссияга түзүлгөн депутаттардын баарын көрдүм. Исхак Саматовичтен башкасы бардыгы эле слабый депутаттар комиссияга кошулду да. Алар эмне деп, эмнени чечишет? Өздөрү деле түшүнбөйт. Кайсы протокол боюнча, кайсы эмне боюнча кетип атат? Да, жок деп отурганды гана билет аларчы. Обасы айтканды да дейт. Анан тура эмес болсо жок дейт. Ошолну гана обасы жок десе жок дейт. Бар десе бар деп отурушу берет да аларчы. Ошондой эле депутаттар комиссиянын мүчөсү болуп барышып калды да. Алар кандай чечим чыгарат? Эми бир Кудайдан, ачыгын айткандачы, бир Кудай билет. Ошого биз карапайым калк кайдыгер карабай, өз уулдарыбызды, өз лидерлерибизди коргоп, сактап калышыбыз керек, колдоп. Мына баскынчылардан, мындайча айткандачы, баскынчы эле болуп калышты буларчы. Мен деген күчтүү жакшы лидерлерди камап отуруп, мына эми Мадымаровго келди. Текебаевди посол деп туруп пошол кылды. Пошол деден посол кылып жөнөтүп берди. Жеңиш Молдахматов, Бактыбек Кылмаматовдарды, Асанов, Курсан Асановдарды камап тилин бурап туруп чыгарып койду. Үй камагына тыгып койду алардычы. Үй камагына отурган адам эч качан эч нерсе деп сүйлөй албайт экен. Себеби эртеңине кайра алып келип тыгып коюшу мүмкүн экен. Ошого алар эч нерсе деп айта албайт. Мекен үчүн күйүп, бышып жүргөн ошолор эле чыгып. Мына эми ошолордун эң башында турган патриот, мекен үчүн күйгөн бул эң улуу инсан да. Бул Мадымаров болуп атканда. Буга да азыр тийишип көрүшүп атат. Тийишип көрсө булар жаңылышат. Бул жол мененчи. Мен деген мындан күчтүү бийликтегилерди камай албаган. Себеби эмнеге? Бул ак киши, таза киши. Ал протокол эч нерсеге жарабагандыгын билип туруп, башка бийликтегилер Мадымаровго сөз да тийгизе албаган. Камамак түгүл сөз да тийгизе албаган. Себеби ал протоколду эч кандай бир күчкө эгедер эмес ал протоколчу. Ошол мекендештер, баарыңыздар могул менен түз эфирин бөлүшүп, не кылып койсоңуздар, Кудай кааласа,
Biz ar birimiz mekenge güygöndögü sen yürekten nayılganımız menen yüregibиz menen güyüp bışıp bayagылалы mekeni sүйgөн insanдарды сактап калалы. Нол жемкорлорго, нол баягыларга алды ийбейли. Булар камап өздөрүнө окшотот бардыгынча. Ошондой жолго салып койбошубуз керек бизче. Баарыбыз сактап калалы. Рахмат түз эфирди көрүп, өзүңүздөрдүн бааңыздарды берип отурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Алла разы болсун. Дагы Кудай кааласа жакшылык күндөрдө көрүшөлү Кудай кааласа.